Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Жүрөгүм тайнем кандай эмеспи, ырда берейин дегим. Жүрөгүм тайнем деген ырда берейин дегим. Ошолорду өзүм тапкам. Жүрөгүм тайнем менин жүрөгүм, жаным тайнем менин жаным, жаным тайнем. Мен сени жакшы көрчүдем, менин тайнем менин. Мен сени жакшы көрөмүн өзүңдү. Менин жакшы тайнем, менин жүрөгүм тайнем, мен сени жакшы көрөм тайнем. Менин жакшы тайнем, акылдуу тайнем, сени мен жакшы көрөм, менин тайнем. Тайнем жакшы болуп калды. Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Кыргыз тил сабагын баштаардан мурда келгиле. Ким бар, ким жок? Белгилеп алайын. Карантин Икрамов. Мен. Ковид Байболов. Бар. Жакшы. Маска Иванова. Бар. Комендант Серов. Мен. Корона Мырзабекова. Бар. Ухань Донжунь. Жок. Келген жокпу? Кытайга кеткен. Дагы Кытайга кеттиби? Макул. Санитайзер Жакшылыков. Мен. Патриот Ахмедов. Бар. Жакшы. Келдиңби? Ооруп аттың эле. Жакшы болуп калдыңбы? Дистанция Мамытова. Мен. Блокпост Карабаев. Бар. Жакшы. Ухань Донжуньдан башкасы баарысы бар экен. Жакшы. Кана, эми дептерлерибизди ачабыз, числону жазабыз. Бул чоң үй бүлөдө 30дан ашык бала бар. Ар түрдүү оор тагдырга туш болгон жана биологиялык ата-энесинен ажыраган балдар багуусуз калбай, Иса атасын жана Таалайгүл апасын тапкан. Айрымдары кызыл эт кезинде келген. Бул үй бүлөнү ата-эненин балага болгон мээрими түптөп сактап келет. Алгачкы баштаганыбыз ушундай болду. Бир үй бүлөгө жардам берип калдычы. Анага өзүнө эле балдардын рызкысынан бөлүп эле баштадык да. Анан ошентип отурган бул иш чоңоюп кетти. Анткени улам муктаж болгондор келе берди, кыйынчылык тарткандар келе берди, анан бул көбөйдү да. Анан ар кандай ишканаларды кылдым, Шведияда жасап көрдүк, Канитескиде кылып көрдүк. Анан барып анан мындай элге тарап кетти да. Элге тарап кеткенден анан чын эле мындай ушу ишке жүрөгү ачыктар келип жардам берип баштады. Иса Өмүракунов жубайы Таалайгүл менен 200дөй баланы уясынан учурушкан. Алар ар бир баланын сүйүктүү ата-энеси болсун дешет. Билинбей 150 эне, 200 бала Кыргызстан өтүп. Азыр ушу штабта 31 бала. Азыркы учурда ар кандай да, бир үй бүлөдөн 4 тууган, 3 тууган, жанагындай жашоо тагдырдын ар кандай зомбулугуна, басмырлыгына түшүп калган балдар, жанагындай энелер балдары менен. Мында кыйын күндө калган, зордук, зомбулук көргөн энелер дагы баш калкалап балдарды каралашат. Ошондой эле балдардын жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүп, ар тараптуу жардам берген волонтерлор бар. Бирөө жакшы ырдайт, бирөө эс тутуму жакшы жаттайт, бирөө колу жөндөмдүү бир нерсени жазап, ыгын менен бат-бат бир нерсе жазайт. Ар бир балада бар, сөзсүз ырчыларыбыз бар, үндөрү жакшы аябай. Ошол жагын өрчүтсө биздин мындай музыкальный мугалим керек эле, эгер мындай өзүнүн эркимен келип ушу балдарга пианинобуз бар, ошону пианинобуз үнүн чыгарбай турат. Абетте уктайбыз. Кээде туруп кедегилер ойнойт. Канчанчы класста окуйсуң? 2 мен кеч окуп калгам. Мен 9-дамын, 3-классмын. Сабактарым жакшы, жакшы окуйм, модернистамын. Кийин чоңойгондо ким болдуң эле? Доктор. Булар келип түшкөндөн кийин эле билет.
баягы энеси таштап атат же каяктан келгенин эми кичинекей болсо дагы баары бир сезишет да. Баягы алгачкы убактарда стресс болушат, депрессияга түшүшөт, бизге көнгүчү. Анан көнгөндөн кийин ата апа деп аралашып кадимки үй бүлөдөй эле жашап кетишет. Балдарга ырыскы ар тараптан келе берет. Жүрөгү ачык адамдар колдон келген жардамын берип турат дейт үй бүлө башчысы. Балдардан тынбай кабар алып турган эл өкүлү Эмил Токтошов бул реттагы бир нече айга жетерлик тамак-аш, азык-түлүгүн камдап берди. Чынында мындагы балдарга мамлекеттен колдоо көрсөтүлбөйт. Бюрократиядан улам жөлөк пул алып көргөн эмес. Болбосо дал ушул балдар жөлөк пулга муктаж эле. Өкүнүчтүүсү Кыргызстанда негизинен 145 ушундай дом интернаттар бар экен. 145тин 60-ы мамлекеттик болсо, калганы бүт менчик. Ушу өкмөт жардам берет деп карап отурбай, мына Табайгүл эже, Исабеке ошол байкелерибиз өз салымдарын кошуп, ушундай тагдырга оор балдарды өзүнүн балдарына меримин төгүп тарбиялап турганда бизден бияктан карап турганга жүрөгүбүз чыдабайт. Биз колубуздан келген жардамыбызды бериш керек. Себеби азыр интернетте өскөн бала менен үйдө өскөн баланын айырмасы асман менен жердей. Ушундай чыккан кишилерге биз колдоо көргөзүп, ар дайым жардам берип туруш керек. Мамлекет өз жардам бериш керек, коомчулук жардам бериш керек. Ар башка улуттагы 30 баланы өзүнүкүндөй көрүп асырап жаткан ата-энеге эл өкүлү ыраазылык билдирип, алар айткан жөлөк пул боюнча көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтөрүн айтты. Давай! Жамгырдай жаадыр, жамгырдай. Байка кыргыз бир нерсе башталууда, баткак кечкен каламдар ташталууда, кара урсак кампайып тойгон менен корком жан дүйнөң ач калууда. Ой көп күндө өмүрдү сүргөн жаман, өз жаныңды камаган түрмөң жаман, сул ашиктей быкшыган сезим менен сулуулукка сыгартып жүргөн жаман. Быкшып күйбөй жалындап жаныган жакшы, бардык жерде таза күл калган жакшы, жалган сөздү жамдолуп жашаганча жаратканга жылаңат барган жакшы. Жер каратып кеде элек уяңдаган жеңден тартып басындат, улам бүгүн ат жылаңа чөткөндөн уялбастан, адам болбой калгандан уял бүгүн. Ала коштон атынан аташ керек, адамсыңбы адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өз эле келбей тура, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Садак болоң, рахмат. Алтысы аман болсо, ошо эшик алдында тарактап жүгүрүп жүргөн кыздар менен чоң ойносо дейм да. Анан көпчүлүк учурда баягы үйдө ушинтип камалып отуруп калам. Былтыркы операциясында да акчам жок болуп калды. Анан былтыр эмне кылсам деп арып бастым, берип бастым. Анан эми элге кайрылгандан чындап эле уялдым. Себеби бизден да өтө оор адамдар бар. Анан атама сурандым, ал дагы ошо акыркы бир турпон алып Москва шаары карантин режиминен акырындап жеңилдетилип чыга баштады. Областной больницага чыктым. Областной больницага барып, врачтарга айттым. Мага бир бөйрөк ала турган адамдар болсо, менин каным түшө турган болсо, таап бергилечи дедим. Бөйрөгүмдү сатам дедим. Десем алар эже чындап эле азыр бөйрөккө зар адамдар ушунчалык көп, мейли биз сураштырайлы, каныңыз түшсө болот деп. Анан биринчи сизден кан алып көрөлү дедилер. Мен айттым, анда канымды да сатам дедим да, канымды да сатайын. Десем, канымды алып текшерип көрүш, мен канымдан сахар чыгып калды дагы. Сахарыңыз бар экен, бул бөйрөгүңүздү азыр алып итке берип койсок деле жебейт эже, жарабайт деп алар отказ кылып коюшту. Эми Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Россияда 2018-жылы 2-ноябрда төрөлгөн кичинекей кызыбыз Района Акмалова боор оорусуна чалдыгып, учурда Казань, Татарстан шаарында больницада оор абалда жатат.
Дарылануусуна күнүнө чоң суммадагы акча керектелүүсүнө байланыштуу үй бүлөсүнүн мүмкүнчүлүгү жетпей, кайдыгер карабаган мээримдүү инсандардын жардамына муктаж. Келиңиздер бир туугандар, кайдыгер карабай аз болсо да жардам берели. Бул баарыбыздын башыбызга келиши мүмкүн. Ооруну да, шифаны да берүүчү Алла. Биз да 10 күнүнөн бир күнү ачыла элек чырактай кызыбызга жардам берип, айыгуусуна себепчи болуп, Алла Тааланын сүйүктүү берешен кулдарынын катарына кошулалы, иншалла. Сбербанк карта номери 54 69 38 00 98 22 39 35 Улукбек уулу Р. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.